Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журту. Бүгүн 9 сентябрь 2021 жыл. Ошо азыр Кыргызстандагы мындай элдин оюн, көйгөйүн айтып койгум келип атат. Мисалга, мына жакында парламенттик выбор болот, ноябрда билип атпайбы? Ондогон партиялар заявлениясын тыштаптыр. Боршайкомго деп. Аны ошо парламенттик шайлоо депутат, шайланган депутаттар эмне пайдасы бар, эмне зыяны бар? Ошо парламенттик шайлоонун бир жыйынтыгын айтып койгум келип атат да. Парламенттик шайлоо Кыргызстанга эч жакшылык алып келбейт. Себептерин чечмелеп берем азыр. Себеби мындай түшүнсөк болот. Кайра эле ошол адам жаралганда жана өспүрүмгө окшош цифраны билбесе, тамганы билбесе, сүйлөө мүмкүнчүлүгү болбой, анан ошо өсүп, тамга таанып, садикке барып, мектепке барып, дүйнөгө көз карашы өзгөрүп, институт окуп, анан баягы өспүрүм бир күнү эне болуп калгандай, эне болгондо эне жоопкерчилигин алгандай, ата жоопкерчилигин алгандай, азыр дагы ошо адамзат көптөгөн ошо жаралганда тили жок жаралып, отту дагы жана кичик бала колуна ширеңке бербе дегендей, отту да түшүнбөй, сууну да түшүнбөй болжолу ушундай эволюцияларды, өспүрүмгө окшош эволюцияларды басып өтүп, ошо 21-кылымда адамдын гени сөөгү жетибегендиктен ушул жаңы доодо адамдын каракуш мээси ишке түшүш керек. Ошо адамдын же болбосо мындай деп түшүнсөк болот. Ар бир адамды аалам жаратканда Кудайын кошо жараткан да. Бул кандай? Адамдын Кудайы бул өзү баш, мына баш. Баш түшүнүк канчалык бийик болсо, адам турмуш туткунунан, оору суркоодон алыс болот. Түшүнүк бийик болсо, ошол бийик түйшүк тартат. Түшүнүк канчалык паст болсо, баягы жаныбарга окшош, животныйга окшош бир курсак үчүн гана жашап калат. Ошондуктан азыр парламенттик шайлоо же ушул азыркы бийлик эски түшүнүктөгү эч жакшылык алып келбейт. Булар мындай айтканда баягы элди артка тартат, рогатканы да артка тартат го, мынтип тартат го, же жааны деле тартат го артты көстө. Ошентип артты көстө тартканда эмнеге артка тартат булар дегенде, булардын аң сезими өтө пас. 21-кылымдын талабын билбейт. Эволюция жетилип, эволюция деген доор токтоп азыр энергия деген доор келгенин билбейт. Ошондуктан мына кыргыз бийлиги эле эмес, өнүккөн мамлекеттин бийликтери эчтеке кыла албай атат. Германия, Америка байлыгы, баардык ресурсу бар. Каражаты миллиард, триллиард деген доллар акчалары бар. Медицина эчтеке кыла албай атат. Мыйзамдар эчтеке кылбай атат. Парламент эч жардам кыла албай атат. Ошондуктан шайланган шайлоо бул жөн эле бир энергия коротуу. Мейли партия менен бар. Барып эмне кыласың? Ал парламентте сен эмне кыласың? Ушуну айтчы, эмне өзгөртүү киргизесиң? Эмне сунуш киргизесиң? Эмне багыт бересиң? Жок да кайра эле баягы кайталанма жашоого түшөт. Кайра эле баягы
чимкирик аталат. Кайра эле бир олигархтын партиясы дегендей аталат. Же болбосо түкүрүкчүлөргө аталат. Жок. Ошондуктан ошо барчу кандидат, барчу партия силер биринчи психологияны өстүрүш керек. Психология. Мисалга бул доордо адам күнбаш болот деп берилет. Күнбаш деген сөз адамдын башы ушундай толук иштеп туруп, ааламдын могу күн сыяктуу энергия бөлүп чыгып калат. Жерге, табиатка, элге ошондой жарыгы тийип калат деген сөз да. Күнбаш болбосо, ал адам куткара албайт. Мисалга, күнбаш адам, мисалга мен өзүмдү күнбаш деп айта алам. Күнбаш адам деген сөз каракуш мээси толук иштеген адам деген сөз. Каракуш мээ мына баштан өйдө турбайбы? Баштан өйдө турган, демек адамдын кудайы өзү баш. Ошо башта мына көз менен көрүнүш көрдүм дейт. Мен көрөм, көрүнүштү кадимки эле мондай эле көрүнүш көрөм, көрүнбөгөн нерсени көрөм. Көрдүңүзбү, Кудай көрүнбөгөн нерсени көр деп башыңызга көздү берген. Дагы бир айтат, эртерээк айтпайсыңбы же мурунураак айтпайсыңбы дейт. Ал эмне деген сөз? Же мурун эле айткан деп коет. Анысы кандай, мурунураак бир нерсени сезиш керек. Мына кайбир элдики охотниктер, кийикчилер баратканда ал сезет да, кетип калат. Мурду сезет, жыталат. Жанагы наркотик издегенди иттер деле сезип атпайбы? Көрдүңүзбү? Сиздин мурдуңуз да сезбейт. Сезүү жок. Иштеткен жоксуз мурунду, көздү. Кулак. Ал угулган эле нерсени укпаш керек. Укпаган үндөрдү угам мен мисалга да. Кадимкидей эле ушу кулагымдын кыйкырыгы угулат. Көзүм менен көрүнүш көрөм. Сезем. Көрдүңүзбү? Ошол сигнал барып атпайбы? Көздөн көрүнүш көрүп, башыңыз ошону иштеп атат. Кулагыңыз бир үндү угуп туруп, башыңыз ошону иштеп атат. Ошол адамды күнбаш деп коет. Ал көзөм, ал астыга билет. Ал көзү менен келечекти көрүп алат. Ал сезип алат. Жанагы ооз деле даамды сезгендей сезип алат. Ал кулагы менен угуп алат. Ошондо мээ толук иштейт. Ошол адам мээси күнбаш болгон адамга энергия төбөдөн берилет дагы, анын телосы туура иштеп калат. Ою туура иштеп калат. Анткени көрдү да, укту, сезди. Ал адам башчы болсо, ал адамзатты, элди адаштырбайт. Баш иштебеген, ал байлыгына таянган адам ким акча үчүн иштесе ачка калат дегендей, өзү дагы акыры барып түрбөгө түшөт. Мына камалып атат паланчабай. Туура камалыш керек, бул ааламдык мыйзам. Ким элди алдаса анга түшөт. Түрмөгөбү, адашабы. Көрдүңүзбү, баш иштебеген адам ааламдан мындай бирөө көрүнүш көрөткөндө эле деп калат. Алладан башка эчтекени чечпейт. Жок, Алла да сени жаратканда, мисалга тамак жеп бер деп оозуңа суу берген да. Ошол сыяктуу эле башты дагы ошол аалам менен байланышып тур деп берген. Ошон үчүн баш иштебесе колубуттун азабы. Балык башынан сасыйт. Башыбыз иштебесе телобуз сасыйт, ооруйт. Мына оорунуун азыр биз скорый ачабыз деп атасыңар. Мисалга скорыйду көбөйтөбүз, анан реанимацияны көбөйтөбүз. Жок, адамдын башында арыласаң эле, психологиясы бийиктесе эле, кысылбаса, кыжаалат болбосо, эмоцияга түшпөсө эле телосы оорубайт. Көрдүңүз, башка байланыштуу. Анысы кандай? Азыр парламентке байлар барар, бийлик колдоп барар. Бирок баш иштебегенден кийин баарыбызды сасытып атасың да. Өзүң сасып атасың, келечек жок. Ошон үчүн акча берип барган адам өзү алдамчы да. Ал чындык эмес да өзү. Мына биз Сооронбай менен теледебатка чыкканда деле
чындык мындай болбойт дегенбиз да. Көрдүңүзбү, ал узабайт, чындык болбогондон кийин узабайт өзү. Баш адамды башчы деп коет го. Көрдүңүзбү, сиздин башыңыз иштебегендиктен тыялаңызды башкара албайсыз керек болсо. Башыңыз иштебегенден кийин башчы боло албайсыз. Ошон үчүн азыр элди азаптан, могу кырсыктан, кыйынчылыктан куткарыш үчүн психологиясын өстүрүш керек, же башын иштетиш керек. Доордун талабын айтыш керек. Ошондо оору токтойт, анда скорыйдын деле кереги жок. Реанимация поликлиниканын да кереги жок керек болсо. Жана кыргыз оорубаптыр деген түшүнүгү бийик болгон да. Кысылган эмес, кыжаалат болгон эмес. Көп кыймыл кылсам ден соолугум чың болгон деп, ага да баш керек кыймыл кылган. Кайнак сууну ичсем тыяланы жууп кетет экен деп, ага да баш иштеген, мисалга. Көрдүңүздөрбү, ошон үчүн мындай жок жакшылык. Баягы эски психологияда адам эскичилигин кыла берет да. Эски түшүнүгүн кыла берет, эскиче таңуулай берет. Ошон үчүн доордун талабы такыр башка. Мисалга, адамдын гени өсүп жетилиптир мына. Мурун аялдын тыяласы аялдын ролун, эркектин тыяласы эркектин ролун аткарган болсо, жаңы доордо аял эркек жоюлат деген тема бар. Анан кээ бирлер чочуган, кантип аял эркек жоюлсун? Аял эркек менен гармониясы менен жашаган адамдар, ошол рахат менен жашаган адамдар ууланат деген темалар бар. Неге анда кээ бирлер чочуган? Анда эмне аял эркек болбошубуз керек? Ал болбойт, это невозможно деген сөздөр болот. Ооба, ал пендече, кара куш мээң иштебей пендече карасаң, ал туура эмес. Аял арбайдын инопланетанын ролун аткарып кетсе, ал аял болбой калды да. Эркек, мына мен Кудай жаны кийди, мен жан кийген үчүн менин оюм, сөзүм, көзүм закон болуп атат. Вирус жөнөтөм, куюн жөнөтөм дедим. Ошонун баары болуп атат. Дүйнө тегерең тегизелип. Көрдүңүзбү? Менин эркекче жаным жоюлуп кетти да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн аял эркек жоюлат деген сөз, ал башка жан келип туруп адамдын корпусун кийгенде, ал аял болуп жашабай калат. Ал эркек болуп жашабай калат. Ал жегич болуп жашабайт, ал алдамчы болуп жашабайт. Ал бир 40 күн же 4 ай дабатка кетип жашабайт. Ал ааламдын ролун аткарып калат. Буга мен далилдерди айтып берейин. Мына Ажыбаев Эргешбай деген Урухтар менен сырдашуу деген китептерди жазган карыя бар, аксакал, 80ден өттү жашы. Ошо кишинин көзүнө эме автоматика деп коет экен, пенсияга чыгып, өзү деле көп айтып берди. Обходной толтуруп жүрсө, анан эле мынтип колуна жаздыртат. Мен Актанбек Баатырмын. Сени 60 жыл тарбиялагам. Сен төрөлгөндө менин жаным сага түшүп кетиптир, кирип кетиптир. Эми сен ааламдан байланыша аласың. Дагы Кеңеш деген, Айтыкеев деген аксакал, абдан урматтуу жакшы адам бар. Ошо эки кишини жоолуктурат. Тиги киши Кеңешке айтат, сиз жазат экенсиз деп. Ошентип бирөө жазат, бирөө коргоп, коштоп, колдоп элге түшүндүрүп. Көрдүңүзбү? Жан адамды кийгенден кийин ал киши Эргешбай ата жазып калды. Жазып калды мына. Дагы 100 китебинде жеткидей материалы бар экен. Жазыла элек, аз жазылган китеби эле бир 5-6 чыкты окшойт, 7-өө. Көрдүңүзбү? Демек адамдын телосы исполнитель. Эгер сиз ушул улуулукту ойлонсоңуз, келечекти ойлонсоңуз, күнбаш болсоңуз, анан инопланетан деген эми бийик планетанын ээлери же арбай дүйнөдөгү күчтөр сизди кийген атат. Мына күчтөр сизди кийген атат. Кудай жан арстан алайды кийди дегендей эле. Ошо сизди кийгенде анан сиздин телоңуз улуулукту сүйлөп, ошондон парламентке барып өстүрсөңүз болот. Көрсөтсөңүз болот. Ошондо сиз башчы болсоңуз болот. Анткени башыңыз иштеп калды. Башыңызга энергия келип калды. Оозуңуз ошо улуулукту сүйлөп калды. Башыңыз башкача иштеп калды. Эми арсынлай Кудай болду деселе,
Кээ бирлер айтып атпайбы, бул больной болуп калыптыр, бул айнып калыптыр деп. Жок, андай эмес. Кудай дегенди мындай түшүнсөңөр, мына арбак келип туруп, Эргешбай атаны кийип атпайбы Актанбек деген баатыр. Ата жолу деген бал Кыргыз чергесинде. Аны дагы Аккуу деген аялды, Аккуу аталат өзү, аты өзгөрүп. Аны бир арбак кийет, Байтик атанын күмбөзүнө барса Байтик ата, Манас атанын күмбөзүнө барса Манас ата, же үйдө отурганда бир жан кийет дагы, ал исполнитель болуп калат. Оосу багыт берип калат адамга. Же дарылап кеттим, же айыктырып кеттим, же тарыхын айтат, же тагдырын айтат, же келечегин айтат, же кемчилигин айтат. Көрдүңүзбү? Бул доордо дагы демек арбак адамды кийип айтып аткандан кийин Кудай деле бир жан, арбак деле бир рух го, жан го, бир энергия го. Ошол сыяктуу эле бир Кудай жан арсылайды кийди дагы, анан ошол жана Аккуу бата чыгаргандай, Аккууну кийип алып, ата багыт бергендей. Мен Кудай кийип алганда мен ошончу менин айтканым закон. Мен өзүмдү азыр эркек же аял же эне деп санабайм мен. Өзүмдү мен ааламдык бир күч деп санайм. Анткени менин теломду кийип алды. Көрдүңүзбү? Ошондо кара куш мээштей, кандайдыр бир жан кийгенде кара куш мээштей. Кара куш мээ ал жерге иштебей калат пендечиликке. Ошондуктан келечеги жок. Бул парламентиңдин деле, азыркы бийлигиңдин деле, дүйнөнүн бийлигинин деле келечеги жок. Кыйроо гана алып келет, кырсык гана алып келет. Ааламдын талабы не болуп атат? Аллах дегендей, аалам күчтөрү ак. Аларда кемчилик жок. Арбактабы, периштедеби. Алар адамды кийип атат азыр, энергия катары кийип атат. Билбейлер деп абадан дем алган деле кийип атат. А кийгенде адамдын психологиясы даяр болбогондуктан ал оору болуп кийип атат. Өпкөсүнөн кармап, боорунан кармап, жүрөгүнөн кармап дегендейчи. Ошондуктан азыр адам арбайга айланыш керек. Тирүү. Ошол түшүнүккө өтүш керек. Анан арбайга айланган, же болбосо ошо энергия катары арбайбы, периштеби, Кудай жаны кийген адамдын кара куш мээси иштейт дагы, ал алдамчы болбойт. Ал элди алдабайт, ал акчага иштебейт, ал жалган убадаларды бербейт. Анан элди дагы убара кылбайт. Ошондуктан бул парламенттик шайлоодон же шайланып келген партия депутаттан деле эч жыйынтык чыкпайт. Бул биздин жашоодо. Ошондуктан эмненин негизинде өнүгүш керек мамлекет десе, мына ошо ааламдан берилген кыргызчылык деген илим. Кыргызчылык деген бул жылдызчылык да. Мисалга кыргызчылыгы бар деген адам мындай жылдыздан бир байланыш алып турат. Жылдыздардан, жана жылдыздар төлгөсү, астрологиядан байланыш алып турат. Ошонун ролун аткарып турат. Ошол сыяктуу биздин бир гана адамзаттын өнүгөр багыты бул кыргызчылык. Кыргызчылык десе, мурунку бир ырым-жырымды элестетип албаңыздар. Кыргызчылык деген бул жылдыздардан түшкөн адамзаттын жол жобо эрежеси. Бул кыргызга эмес, адамзатка жол болуп берет. Ошондуктан дүйнөлү дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган, жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет деген ушул. Ошондуктан келиңиздер, кара куш мээңиздерди иштетиңиздер. Келиңиздер, кара куш мээ эмненин негизинде иштейт дегенде, мына ушул улуу сабактар, талкуулар, суроо жооптор менен сиздин психологияңыз, түшүнүгүңүз бийиктейт. Түшүнүк бийиктегенде адам улуулукка калыптанган сайын улуу күчтөр сырын ачат дейт. Ансагандай сиз өскөн сайын ошо энергия келип турат. Сиз өскөн сайын башыңызга бир жаңы ойлор келип турат. Жаңы бир багыт келип турат. Ошондуктан илимден башка, ааламдык түшүнүктөн башка адамзатта жол жок. Акырында ошол күнбаш болот адамзат. Өсүп кутулат же өлүп кутулат дегендей, ошол улуу түшүнүккө өткөндөр гана эволюциядан өтөт, энергияга айланат, энергия носительге айланат. Ал сүйлөбөйт адам, корпусу калат, ичиндеги жан сүйлөйт, ичиндеги жан бата берет, ичиндеги жан багыт берет.
мурду сезет, кулагы угат, башка бир баягы ырчыларды деле же төкмөлөр деле капилеттен сөз таап атпайбы? Анын корпусунда эмес, анын ичиндеги жанында. Ошондуктан ичиңизге энергия кирген кезде сиздин көзүңүз да туура иштеп калат. Могу жашоого көз карашыңыз да башка болуп калат. Сиздин ичиңизге энергия кирген кезде башыңыз да туура иштеп калат. Сиздин ичиңизге энергия келген кезде ошо күнбаш болуп башыңыз иштеп, түшүнүүңүз бийиктеп, оорудан, кырсыктан, кыйынчылыктан да кутулуп каласыз. Анткени сиздин башыңыз өзү Кудай деп айтсак болот. Жаманды да, жакшыны да адам өзү жаратат. Баш иштесе анан бир жакшыбы, жаман сөзбү жаратат да. Урушту дагы, ооруну да адам өзү жаратат. Жан дүйнөңүз шарды болсо элдин акчасын урдап атпайсызбы? Ошо сиз депутатсыз. Сизди биз пир тутабыз. Анан чимкирик аталып атат да. Анан түкүрүк аталып атат да. Эгер ошол жерде лидерлер, ошо күнбаштар, каракуш мээз иштегендер отурса, андай жаңылыш сүйлөбөйт эле, андай жаңылып иш кылбайт эле, анда аны эч ким түкүрүктөбөйт эле. Базарчылар отурат дейт. Мисалга, базарчы отурдубу, түкүрүк отурдубу, ал жерде кошоматчы отурдубу, келечеги жок. Мына Төрөбай Зулпухаров деген. Кошомат кылып жүрдү беле, Асылбеке, кошо кеттиби? Эмне пайда болду деп алар отурду, 10 жыл отурду. Мындай айтам. Психологиянын пастыгынан Жумабеков, мурунку спикер, Дастан. Канатчаев, Сооронбайды ичип алып мечитке барып атпадыңар беле? Эмне чыкты ал жерде силер отурдуңар? Күнбаш болсоңор, сиздерде бир жаңы идея чыгат эле. Адамзатты, кыргызды кантип куткарабыз, кантип өстүрөбүз? Багыт издейт элеңер, багыт берет элеңер. Ошондуктан бул шайлоо, бул жөн эле энергия коротуу. Эч кандай плюс алып келбейт. Мейли 120дан санын 90га чүрсүн. Мейли 900гө чыгарсын. Ошондуктан ааламдан буйрулган адамдар гана куткарат. Көсөмдөрдү истегилесиздер, көсөмдөрдү. Чечендерди истегиле. Жаштар барса жыргатат. Жок, жаштарың жыргатпайт. Тилек Токтогазиевне жыргаттыбы? Мисалга, жаш деген жашаш керек. Ал улуулукка бир калыптаныш керек, далайды көрүш керек. Анда Кудай мени кийбейли, анда бир 15 жашар, 5 жашар бирөөнү кийип алат эле. Көрдүңүзбү? Ошол баштан өткөн жашоо дагы ааламга кызмат кылганга жардамы тиет, багаж болот. Анда ойлая, Кенедейден чыкпайт беле, улуу адамдан чыгып атпайбы? Ошондуктан пул берип шайлоо, чочутуу, коркутуу, кысым көрсөтүү бул энергия коротуу, убакыт коротуу. Мына жана рогаткада эле артка тартып атат. Жакшы, аябай жакшы болчу бир кыре. Анан бир күн аткан октой менен кыргыз суурулуп чыгат. Өнүгөт, өсөт, баягы жебелей кетет бир күн. Тартып атканда бирок энергия кетип атат. Ошончо адам кырсыктап атат. Ошончо адам жолдонбу, иштенби, пулданбы, турмуштанбы өлүп атат асты. Жарым жандуу болуп калып атат. Ошондуктан биринчи баш иштеген адам дейбизби? Күнбаш адамбы? Ааламдан, мисалы баш иштеген адамга ааламдан байланыш берет. Анткени ошол адамга ишенет. Мисалга түш аянда эле чындык го. Ошо сыяктуу эле баардык нерсени эске алыш керек. Ойлоянда эске алганда. Сооронбайга биз мынтип айттык эле. Сооронбай, улуу адамдардан пата алыш керек десе, ал бир самолеттон бир акын киши түшүп келатса ошондон пата алды. Дагы бир согуштун ветеранынан барып үйүнө тебетей кийгизип пата алды. Айнанай, Соке, сага эле окшош азырчы, баштар иштебесе ошол эле. Улуу адам деген улуу, касиет улуу, кыргыз улуу дегенди. Улуу күчтөр менен байланышкан, улуу күчтүн ролун аткарган адам гана сага бата эмес, ал о мээнден эчтеке чыкпайт. Багыт берет, моунуң туура эмес, могу менен бар деп.
Бата деген бул багыт. Батаны омен дебейт да, багыт берип туруп, мисалга Кыргызда түрмө болгон эмес. Уят каруу менен бата берүү болгон дейт. Уят карганда эмне кылган? Багыт бергенде анан уялган да. Быйыл бирөөлөр чыкты. Сөңкөлгө барып биз бата беребиз, ааламда ак бата. Канак батаңардан кийин дүйнө кыйрап кетти, Кыргыз кыйрап кетти. Көрдүңүздөрбү? Баш иштебегендиктен бир маалыматты мээсин уюлат деп биз бата беребиз дейт. Күнбаш адам, энергияга калыптанган адам бата берет, ошо багыт берет. Ошол сын айтат. Ошо сынды туура кабыл алсаң, сен өсүп кетесиң. Сынды туура кабыл албасаң, сый көрө берсең, кырсыктап кете бересиң. Ошол күнбаш адамга аалам энергиясы кийет дагы, ошол жамгыр жаадырат. Ошол дүйнөнү тегеретип тегиздейт. Көрүнбөгөн, көрүнө жашоону ал бийлик кылып коет жаңы доордо. Ошондуктан, урматтуу улуу журтум, мага эч ким келген жок, шайлоого баралы, же багыт сурап. Мен баргым келген жок. Өзүмчө. Себеби эч нерсе чыкпайт. Биринчи адамдын анатомиясын сактап калганга аракет кылыш керек. Психологиясын өстүрүш керек. Мисалга баланы жакшы тарбияласаң, психологиясын бийиктеп, кызды жакшы тарбияласаң, жакшы адам болобу? Ошо сыяктуу эле азыр адам ошо психологияны өстүрүү, күнбаш кылуу дегенде эле ошо тарбия берүү. Башың иштетсе, мисалга жакшы адамдар жашаса, үй бүлөдө оны болсо да тынчтык болот. Анткени ал үйдө чындык бар. Психологиясы ылдый болсо, ою ошол байлык, бийлик, өсүмчүлдүк болсо, бир үй бүлөдө үчөө батпайт. Үчөө уруш болот. Экөө болсо да уруш болот. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, чыныгы сөз, чыныгы иш, чыныгы күчтөр менен гана Кыргыз сакталат дегендей, чындыкты колдоңуздар, чындыкты сүйлөңүздөр. Ошондо чыныгы күчтөр силерди сактайт. Жок, жалганды колдоп, жалганча барсаң, улуу күчтөр сени чаап коет, кырсыктатып коет, ырыскысы жок каласың. Бар болуңуздар.